Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн 9 июнь 2021 жылы. Москва шаарында 4124 адам коронавирус болуп ооруп калыптыр. Жана ошол менен бирге Москва шаарынын бийлиги тарабынан метро, автобус жана электричкаларда маска кийүү жана перчатка кийүү милдетин профилактика катары текшерүүлөр күчөтүлөт деген маалыматтар келип жатат. Мунун аркасынан маска кийбеген же перчатка кийбеген адамдар жоопкерчиликке тартылат. Эгерде маска же болбосо перчатка ошол эле маалда маска кийип жүрүп перчаткасыз жүрсө, ал мекендештерге штраф салынат дагы. 3 жыл ичинде 2 же андан көп штраф салынса, Россия Федерацияга кирүүгө тыюу салынат. Ошол себептен урматтуу мекендештер, Россия Федерациясынын мыйзамын сактайлы, масканы кийели, перчатканы кийели жана өзүбүздүн ден соолуктарыбызды сактайлы. Сиздерди урматтап, Мирбек Салбекович.